Мас рестлинг эрежелери. Такта тегиз сыйгалак эмес, бүдүрсүз 600 кг чарчы метрди көтөрө алган аянт. Аянт өлчөмүнүн туурасы 4-5 метр, узуну 5-6 метр жана бийиктиги 20-100 сантиметрге чейин. Таяк кайыңдын же башка катуу жыгач түрүнөн жасалып, тоголок болуп, узундугу 50 сантиметр, диаметри 33 сантиметр болгон катуу жыгач. Такта таяк жана таканчыктын жарактуулугун таймаштын башкы калысы менен таймаш уюштуруучу уюмдун өкүлү аныктап, өзүнчө тиркеме актыда катталат. Таканчык төмөнкү өлчөмдө жасалат. Эки бекиткичтердин аралыгындагы ички бөлүгүнүн узундугу 2 метр, бийиктиги 24 сантиметр, калыңдыгы 5 сантиметр. Үстүңкү кыры, жумуру жана анын жазылыгы 1,5 сантиметр. Таканчыкта башкача түстөгү сызык менен белгиленген. Таканчык ортосунан эки четине карай 50 сантиметр старттык аянтча болот. Таканчыктын эки башы бекем бекитилет. Бекиткичтердин узундугу 50 сантиметр, туурасы 25 сантиметр болуп, кырлары жумуру болушу керек. Таканчык жана анын бекиткичтери карагай же башка катуу жыгачтын түрүнөн жасалат. Спорттук кийим. Эркектер жана өспүрүмдөр үчүн тизеге жетпеген спорттук дамбал же шорта. Таманында тырмагы жок жеңил бут кийим, кеда, кроссовка. Байпак же тизеге жетпеген гетер кийүүгө уруксат. Кыз келиндер үчүн тизеге жетпеген спорттук дамбал же шорта. Спорттук майка же футболка. Таманында тырмагы жок жеңил бут кийим, кеда, кроссовка. Байпак же тизеге жетпеген гетер кийүүгө уруксат. Спортчулардын дамбалында же шортасында логотип же демөөрчүлөрдүн аталышы болууга уруксат. Фабрикалык жасалыштагы жазылыгы 100 мм ашпаган бел курга, тизе жана чыканак капка, ошондой эле билек таңоолорго уруксаат берилет. Чапташпаган, бирок алакан тайдырбоочу каражаттарды колдонууга болот. Мисалы магнезия, канифоль. Таймашка чакырылганда билерик, шакек, саат тагынып жана башка кийимчен болууга, ошондой эле эрежеде каралбаган кийимде чыгууга тыюу салынат. Таймаш жана кармашта жеңүүчүнү аныктоо. Кармашта төмөнкү спортчу жеңүүчү деп табылат. Атаандашын оодара тарткан же анын колунан таякты жулуп алганда. Атаандашын өз тарабына оодара тарткан. Атаандашы эки таманын тең таканчыктан чыгарып алса. Кармаш учурунда атаандашы 2 эскертүү алса. Атаандаштын бир буту же эки буту тең тизеден аша таканчыктан өтүп кетсе. Атаандаш бир колу же эки колу менен тең таякты кое берсе. Атаандаш таканчыкты же каптал бекиткичтерине денеси, башы, тизеси же жамбашы менен тийсе. Ошондой эле бир буту таканчыкта болбой туруп, колу же экинчи буту менен каптал бекиткичте таянса. Таймашта төмөнкү спортчу жеңүүчү деп табылат. Бир таймаш учурунда эки кармашты 2-0 эсебинде жеңип алса, маалымдоочу калыс чакыргандан тартып 1 мүнөт ичинде каршылашы тактага чыкпаса. Эгер каршылашы таймаштан чыгарылса, 2-0 эсебиндеги жеңиш ыйгарылат. 2 мүнөткө созулган кармашта эч кимиси жеңилбесе, экөө тең жеңилди деп эсептелет. Жеңген спортчуга 1 упай жана жеңилген спортчуга 0 упай берилет. Талаш абал деп төмөнкүлөр аныкталат. Атаандаштар бирдей кулап кармашты уланта алышпаса. Калыстын пикири ар башка чыкса. Таяк сынып калса. Атаандаштар таякты бирдей кое беришсе. Кармаш учурунда атаандаштардын колдору бири-бирин басып калса. Эреже бузгандыгы үчүн эскертүүлөр. Арбитр калыстар тобунун мүчөсүнүн макулдугу жок эле эскертүү бере алат. Эскертүү төмөнкү учурларда берилет. Тыюу салынган ыкма же аракет кылынганда. Че буйругу бериле электе кармоосун бошоткондо.
тыюу салынган аракет аркылуу жеңишке жеткен учурда эскертүү берилип, жеңиши жокко чыгарылып, кармаш кайра башталат. Эрежени одоно бузган спортчу таймаштан четтетилет. Тыюу салынган ыкмалар жана аракеттер. Олор буйругу берилгенден кармаш аягына чейин спортчуга төмөнкү тыюулар салынат. Өз ара сүйлөшүүгө, арбитр менен сүйлөшүүгө жана каяш айтууга, атаандаштын колун кармоого, кармаш баштала электе ошондой эле че буйругу берилгенче таякты катуу тартууга, кармаш башталганча таякты таканчыктан өз тарабына оодара кармоого, таякты толгоого жана колун жылдырууга, таякты же колду таканчык же бутуна такоого, бутун, денесин же башын таканчык бекиткичтерине такоого, таякты таканчыктын узата огунан 90 градустан ашыра толгоого, кармаш баштоо буйругуна чейин таканчыктагы старттык аянтчадан чыгууга.